Өлкө башчыбыз дагы бир нерсени айтты. Түшүнгөн адамдар үчүн айтты, менин эки министрдин ишинде чабалдык бар экен, тоскоолдук бар экен. Бул транспорт министрлиги деди, тур деп тургузуп алды жамшылар. Экинчи, саламаттык сактоо министрин айтты. Мына ушундан кийин саламаттык сактоо министри өлкө башчысына, өкмөт башчыга чейин эле жогорку кеңеш тарабынан дагы өзүлөрүнүн тейлин комитет тарабынан буга дарегин айтылган ачуу сын пикирлер ардым. Эми ал өкмөттөн өтүп президенттикке чейин жетиптир. Мына ушундайда ушул жигит коопсуздук кеңешинин жыйынында президент тарабынан ушундай ачуу сынга алдыргандан кийин мен дагы өзүмдү сездим. Менин абийирим, менин моралдык жактан жоопкерчилигим бар. Мен бул кызматты мындай кынтыксыз иш алып бара албай кыйналып жаткан экен. Бул президенттин айткан сөзүнө болгондон кийин мен өз ыктыярым менен арыз жазып кызматымды тапшырам десе, бул үлгү болот. Бул күзгү болот, буну башка кызматканга барганга мүмкүнчүлүк болот. Жок, бул акыркы неме берди, мен дагы отура берем, эмдигиге чейин деген бул туура эмес болот да. Президенттин оозуна кабылдыңбы, сөзүнө кабылдыңбы, кет. Өзүңдү кыйнаба, элди да кыйнаба, өкмөттү да кыйнаба, тек өзүңдү сыйла да, акырын кетип калсаң бул саясий маданиятка үлгү болот эле, өзүнө да күзгү болот эле да. Ушул жерден суроо берип коеюн. Жана саламаттык сактоо министри Космосбек Чыныбаев эле. Чопонбаев. Аны фармацевт деп айтып жүрбөдү эле ошондуктачы. Ошо ишти тарта албай жатышына ошол себеппи, өзүнүн адистиги боюнча министр болуп барбагандыгы же кандай? Эми мындай, ошо кайсы бир министрликке ошо кесиби менен барган адам эле ошол тармакты өнүктүрүп өстүрүп жүрөт дегенге мен ишенбейм. Негизи жүрөгү ак кызматы так адам барганда ошол жерде өнүгүү болот. Маселен, мындай карап көрсөң, бизде Кыргызстанда көп эле Кондучалова деген болгон клуб бар. Ал маданият тармагында эмес, бирок кыргыз маданиятын ушунчалык көтөргөн. Дооронбек Садырбаев деле кесиби боюнча дарыгер болчу. Бирок ал кыргыз эл депутаты, кыргыз эл артист болбоду. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовлар менен 90-жылдык улатат, ал деле кесиби боюнча зоотехник. Бирок ал эл баатыры, эл жазуучусу болбоду. Андыктан азыр мына УКМКда иштеген Чекис деле социалдык министрлиги иштеп атат. Бизде зоотехниктер, север электрде иштеп атат. Кеп башка да ал адамдын жоопкерчилигинде, анан адамгерчилигинде болот. Кызматтың боюнча жоопкерчилик болуш керек, адам боюнча коомчулуктун адамгерчилиги болуш керек. Анан эң негизгиси ошо кызматыңды жүрөгүң менен, кызматың так, жүрөгүң ак болсо кызматың так болот. Анан ал жерде орун басарлар деле бар, адистер. Аппараты бар, бүт кесипкөйлөр иштейт министрде. Жетекчи адам да мындай талап күчтүү болуш керек, анан ал өзү таза болуш керек. Анан бул саламаттык сактоо министри жөнүндө, эми саламаттык сактоо министрлигиде кесипкөй адам барыш керек. Бул таптакыр башка тармак. Анткени ал киши билет. Дары саткан адам менен дарын жазган адамдын айырмасы бар. Дарылаган адам менен дары саткан адамдын айырмасы бар да. Операция кылган адам менен дары ичкен адамдын айырмасы болот. Анан мен башында эле каршы болгон болчумун. Биздин фракцияга келгенде эле мен ушул кишиге айткам, ушул бул кандай? Өмүрүндө бир адамдын операция кылбаган, колу канап кетсе таңбаган адамды, йод менен бинт саткан адамды кантип ушул тармактын башына алып барасыңар дегенде, 5 айга мүмкүнчүлүк бериңиз, бир иштетип көрөлү деп неме кылган. Анан эме мындайда жакындарга тартпаш керек. Мен жердешим эле, же болбосо мени шернелешим эле, ошон үчүн сунуш кылган. Эми Кыргызстан кичинекей мамлекет. Кайсы министрден кимдин түртмөсү менен, кимдин сунушу менен, кимдин жумушу менен келген бат эле билип калат. Бүгүн билмесе эртең эле билебиз. Өзү деле айтып коет, мен эми бул сунуштагандан уят кылып коем да тигин деп айтышат да. Анан эме бул ооз калып калды. Артынан жаман сөз ээрчип калды. Анан оңдоп кетиш кыйын. Тармак оор. Ошондуктан айтса деле болмок. Мен андан көрө бул жанагы дары саткан департамент бар, лекарственное обеспечение деген бар. Мен ошол тарапта кесипкөймүн, мүмкүн ошол жакта реформа кылат элем деп, анан премьер-министрге кирип, мына президентке ачуусунда кабылып калдым. Сиз да кыйналбаңыз. Мен мүмкүн ошол ылдыйлап
мамлекет ичинен эл үчүн ошол тармакты бир бекемдеп оңдоп берейин, ошого менин дараметим жетет, ошого менин аракетим жетет, бул министрликти бошотуп берейин десе, бул өзү үчүн дагы, өкмөт үчүн дагы, өлкө үчүн да жакшы кадам болмок. Ошол эле кезде дагы бир суроо. Бунун элдер тарабынан да сындар айтылып жүрдү, эми бул баягы жоошураак киши болгондугуна байланыштуу да ишти тарта албай атат депчи, анын характер мүнөзүнө да байланыштырып келишпедиби бул боюнча? Албетте, эми такылдап сүйлөгөн Батыр Алиевди эле көрдүк. Аны дагы ушунчалык артынан жаман сөздөр чыган комитеттерден жогорку кеңеш эчтеше албаган ал. Бирок колдоо утса абдан болгон. Анан аны өтө ашкере мындай мактагандар да болгон да. Бирок ал иш менен көрсөткөн жок. Бул тармакта бирден реформа жасаган жок. Анан буну келди, буну жоош экен дештеди. Бунун реформа жүргүзө албайт деди. Бирок ар бир министрдин өзүнүн аракетинен 6 айдан кийин байкалып калат. Тилекке каршы бунун аракети жок. Мыйзам чыгаруу жаатында ошол тармактагы мына азыр митингтерге чыгып баштады. Жанагы өкмөттүн токтому боюнча, кыскартуу боюнча, оптимизация боюнча. Бул өзү ошол системаны билип, ичинен жүрсө билет эле. Ой, жок, буга биз каршыбыз. Кыскартсаңар башка тармактарды кыскарткыла. Но билим берүү министрлигинде, саламат сактоо министрлигинде кыскартууга тезинче бизги тескерисинче бизде кошумча штаттарды ачыш керек. Анткени элдин саламаттыгы менен элдин билими бул эң керек нерсе. Кыскарткыла жанагы салык кызматы кыскарткыла, бажы кызматын кыскарткыла, электрондук санариптик өкмөткүлө. Бирок адамды дарылай турган ак халатчандар саны кыскартпаш керек. Тескерчалардын санын көбөйтүш керек дагы, айлыгын да көбөйтүш керек депсе, анда эл тарабынан дагы, коом тарабынан дагы жакшы мындай пикирлер түптөлмөк да. Тилекке каршы бул өзүнүн пикирин ачык айта албаган нерседен эмнени күтсөң болот? Кеп жооштукта эмес. Сен жоош болуп сөзгө чоркок болсоң да, коркок болсоң дагы кагаз жүзүндө жаз. Жеткир бизге маалыматтарды. Биз жетелеп алып кетебиз. Андай да иштей албай атпайбы. Эми кызматынан, жумуштан кыйналып атканын баардыгы көрүп турат. Ал өзү да сезип турат. Президенттер жөн-жөн айткан жок. Эмне тоскоолдуктар бар деп түшүнбөй атат, кыйналып атат. Мурун бир орун басар болуп, же болбосо ошол билим саламат сактоо министрлигинде бир башкармалыктарды жетектеп келген болсо, ал жактын кухнясын билген болсо, бул баягы сууда сүзгөн балыктай эркин жүрмөк да. Тилекке каршы бул ал жерде мындай эркин сүзө албай ишин оорлотуп алды.